Дүйшімамбет Оразалиев, Қарғалар, әңгеме. Ашқанадан шығып, пансионаттың біз жағышқан бөлмесін көзде қатар басып келеттік. Тамақ сіңіргенше гөл жиегіне басып келуіні сұнштадым. Ал мақұл болды. Негедір адатымша ажықыстана баштадым. Кешіріп қойшы, ә? Емнеңді кешірейін. Барын. Кешірсем деле қайры баштайсың да. Мисал қайсынысың. Бұты қолыңды тыйбайсың да бары бер. Біреле жағың болса емне. Қойшы, қайсы бірін айтайын. Хе-хе, ошончеле жаман кишімін бе? Өзіңді жақшы адамды ойлап жүресің бе? Мантип деле ойлабайм. Эми болушуң ушулда. Адам өзүн өлгөнчө тарибалайт. Макул, барын кечирем. Не кылсам кечиресиң деге. Аллеяманы басып келе жатканыбызда карагай арчалардын башында отурган топ каргалардын түн жара каркылдаган үндүрү угулду. Алар тарапты караганы менен дүпүйгөн бактын карарган караанынан башка эч нерсе көзгө илишкен жок. Болгону андан ары асман бетин чүмкөй баштаган булуттар түнөрөт. Кечиргиси келбедиби же чындап аларга алаксыппы, айтыр. Бу каргалар каяктан жүрөт, бу жерде кулактын кужурун алып, деп суроо салды. Буларда ерди катындар окшойт. Могушуп бирөөсү кечирим сурап аткандыр. Хаялы болса, дагы кайсы шуркаяң менен жүрдүң деп кулак мээсин жеп аткандыр. Бу тамашам деле жоопсуз калды. Чындап эле, каргалар неге каркылдап атты экен? Ауа райы бузулабы? Эмнени сезип, эмнеден кабар берип атышты экен? Көл тараптан сыдырым жел сылап өттү. Багарасында орнотулган асма шамдардын жарыгында жаңы төшүлгөн таман таштарды тебелеп үнсүз келаттык. 32 жыл чогуу жашаганыбыз менен ортобуз бир кыйла сууп калганын, ушул августтун акыркы күндөрүндөй болуп, салкын тартып баратканын байкап, ичим тыз эде түшкөнсүдө. Эски пансионатты келиштире оңдоп коюптур. Баары жаңы, тим эле жаркырайт. Эскирген адам көңүлүндө ушинтип эле оңой оңдоп коёр болсо кана. Ойлорум менен кармаша оң жактагы кафеден жаңырган ырга кулак түрдүм. Вахтан кекайбек зырдап атты. Мои года, мое богатство. Кайталай кыңылдап көл жээгине жете келдик. Пирске келсек капкараңгы. Коңшу пансионаттыкы жаркырайт. Бул жакка да жарык коюшпаптыр. Балким оңдоп жетиш электир. Неси болсо да бизге ушу жерде эс алууну буйруптур жараткан. Көл толкуп аткан экен. Толкундар долуланып жээкке урунуп, анан артка кайрыла түрүлүп барып кайра күч менен өзүн жээк курат. Артка кайрылган толкунду ээрчи карадым. Андан аркы карарган туңгуюкка көз жетпеди. Ошол жактагы жээкке барып, көрүшсөтө бер урунуп алып кайра бул тарапка келе бергендей сезилди. Теребелди тегерете тектеп чалкалай бердим. Асман ала булут тартып турганы эми дагына көрүндү. Анча мынча жылдыздар жылтылдайт, жылт этет, үмүттөй. Эртең күн ачык болсо экен. Пирстин үстүндө басып жүргөндө ал мага ыктай түштү. Теребел сүрдүү болуп, толкундар дале долуланып жатты. Капкара туңгуюктан болор-болос жылтылдаган күмүш чеп жыландай сойлоп, жээкке барганда ажыдаарга айлангансып чоңоюп барганан жерге житип кеткенсийт. Аны күүшаа болуп шарпылдаган үн коштоп турду. Көөдөгү караңгылыктан коркконгобу же жыгылып калбайын деп алдын алганыбы, ушул учурда мени жакшы көрүп кетпесе керек эле. Колтугумда бараткан адамдын мындан 4 жыл мурда ажырашам деп долуланганы эсиме түштү. Катуу буркан шаркан түшкөн. 2 ай эсимде оодарган. Дале тамашалагым келди. Эмне, сууга түшүп кетпейин деп коркуп атасыңбы? Түшүп кеткенимди каалап атасыңбы? Жинди болбочу. Неге антпек элем? Кайра сүйүнмөксүң да, жакшы болду, кеңири барам эми деп, жанагы шермендеңе. Эми дагы баштадыңбы капкайдагыны? Калппы? Ушундай экениңер жалганбы? Пирстин темир тосмосуна жөлөнүп, толкундун шарпылдагынын карап тура бердим. Күчөй баштагансыды негедир. Далы музай түштү. Кой, кетели. Шамал башталды. Чыйргып атам.
Qadamımды тездетip кайтууга камурдум. Кепти буруш керек болду. Эсиңдеби, мындан болжол менен 16 жыл мурда ушул эле булуңдун аркы бурулушундагы кооператор деген пансионатка келгенбиз. Журналисттер менен чогуу. Ооба. Анда баары башкача эле. Жаш экенбиз анда. Балдарыбыздан катамаран талаш ойнойт элек го. Азыр эле уруш айында аткан неме ошол кездеги жакшы ирмемдерди эстеди окшойт. Көздөрү жайнай түштү. Мен дагы аны долу толкундан адаштырган бойдон ошол кезге ээрчитип жөнөдүм. Толкун үнү алысыраактан угула баштады. Аллеяда баратсак каргалар дале кужулдашып атыптыр. Күчөп алышкандай булар дагы. Алар жөнүндө билгенимди айта баштадым. Каргалар көбүнчө бир ургач менен жашайт экен. Сенден эстүү тура. Жөн эле уксаң эми. Негизи карга эстүү канаттуу. Кээси жупташуу учурунда түгөйүн алмаштырат экен көбөйүү максатында. Бул сенин фантазияң. Өзүңө окшоштура албай кыйналасың да дайыма. Жада калса карганы жайына койбойсуң. Күлкүсү кекелүү чыккандай туюлду. Мейли, эч күптүсүн чыгарып алсын деп сөзүмдү уланта бердим. Аял үйдө карга, конокто зымырык куш, сүйгөнүнүн жанында үлбүрөгөн көгүчкөн деген немис философу. Теге ким эле атың өчкүр. Фамилиясы мени менен институтта чогуу окуган немис баланыкындай беле. Өзүңөр ар дайым бүркүтсүңөр тим эле. Ары жок эркектер. Жөн койсо карга деп. Үлбүрөгөн көгүчкөнүң, ак кууң тиги шермендең да, Кайрадан толкун үнү чакындай түштү. Эми жээкке меселе көк желкеме көрсөтө уруңасып, кулагымдын түбүндө шарпылдай берди. Асманда берейин серин жылдыздар жылтылдайт. Эртең күн ачылса, көл толкубай, тынчый түшөт буюрса. Ушул ой ээрчип алды. Жолду ката ага ар нерсени сүйлөп келатканы менен сансыз ойлордун сели каптап, мээмди ала салдыра тоголотуп келаткандай болду. Аялдар неге мындай калк десең? Биз эркектер башка бирөө менен койнубуздагыны эч бөлүшө алмак эмеспиз. Булар кечирип да, кечирбей да, бирок чогуу жашап жүрө беришет. Аялдардын күчү ушул кечире билгенинде. Балдарынын келечеги үчүн өзүн курмандыкка чалган кудайлык сүйүүгө эгедер экендигинде го. Бул ааламды да эне төрөгөнбү? Бул ааламды да ушул энелердин сүйүүсүнө үндөш, окшош сүйүү кармап турса керек. Сейилдегенден баш тартып, бөлмөбүзгө эртерээк келген 12 жашар уулубуз уктап жатыптыр. Көлдө кечке чаба куруп чарчаган окшойт. Болбосо кол телефон чукулап отуруп, апасы түртмөлөгөндө араң жатчу. Аялым да дароо уктоого камурду. Мен гана каргалардын каркылдаганын, шамалдын улуп уңшуганын, пансионатта жыш отургузулган бак тарактардын шуулдаганын, бутактардын кычыраганын тыңшап бир топко жаттым. Уйкум келбеди. Өйдө болдум да ошол бойдан шоңшоюп каргадан бетер карарган көлөгөмдү карап отура бердим. Каргалардын каркылдагы, шамалдын уңулдагы токтободу. Аялымдын кулагын жапкан капкара чачтарды берейин серин агаралаганы көрүнө түштү. Жаштыгымды кайрып бер деп долуланганын эстеп башымды мыкчыдым. Терезеден кирген асма шамдын шооласы аялымдын дем алган сайын жеңил кыймылдаган төшүнө, жүзүнө ала чокул сүрөт тартып атты. Адам пешинесине жазылган тагдырдын өзгөрүшүнө өзү күнөөлүү экенин эми моюндагансып, бу напси дегениң ыктыярыңды жүгөндөп минип жүрүп да кандай төлөмдөргө түртөр экен деген ойдо көпкө оонабактап жаттым. Таңкы маал уйкуга кетиппин. Жайын толуп турган кези. Айзирек экөөбүз гүлдүү, жашыл төрдө жүрөбүз. Бийик тоолордо. Көбөлөктөр гүлдөн гүлгө учуп конуп, куштар сайрап, турмуштун акыр чикири сезилбей бейпилдүү көкүм сүрөт. Анан негедир эски, колдонулбаган, эшик терезелеринин орду эле бар таштан курулган чатыры да жок сарай ичинде жүрөбүз. Жетелешип алыппыз. Сарай ичинен бери гүл аралаш өскөн жашыл майсаңды тебелеген тейде түндүк чыгыш тарабындагы чоң тешиктен, калгасы жок болсо тешикте, айзиректе жетелеп кирип бардым. Көзүбүз тиктеше эриндер жакындаша берди. Эриндер эми чапталыша берерде жагымсыз жыт-жыттанды. Токтой калдым. Жытыскей баштадым.
Kaptaljaktın eken. Жүрі, дегендей сыртқа чыгылчы. Түштүк тарабындағы ешікті көрсөттүм. Ал мені қоя бергісі келбеді. Назданып та ентиге да шыурады. Ушул жерде эле. Жок, бул жерде жит бар экен, дедим көшөрө. Узун экен сарай. Биз ыңгайлуу жай издеп бир топко жетелешип жүрдүк. Таптык окшойт акыры. Жакшы экен ушул жер. Ооба, сиз жанымда барда бардык жери жакшы. Айзирек ататынча мойнума асылды. Шыбыр тугулду оң тараптан. Ошол жакты карай калдым эле, сарайдын түндүк батыш тарабындагы дубалдын эшигинен жашыл майсаңды тебелеп турган жылаңач буттардын тизеден ылдый жагы көрүндү. Алуу деми алкымды ысыта, албырган эриндери менен куйкалай жабышкан айзиректи кол жаңсап токтоттум. Акырын байкасам, мага тагыныш өңдөнөт. Раматылык атам менен апамдын буттарына окшоду. Окшобой эле дал өзү. Бири-бирин карап тургандай, эркелешип аткандай, буттарынан буу чыгып аткандай, анан шыбырашып, жалынып, абдан бактылуудай сезилди. Экөө махабат чыркалына батып аткан экен дедим. Жылуу сезим мээмди аралады, денем дүр эткендей болду. Аларды аңдап аткансып уялдым. Жанымдагыны колунан жетелеп, сыртка жөнөдүм. Ал болсо тырышып эле кетенчиктейт. Башын чайкайт. Тигилерди көрдүңбү? Деп шуурап кол жаңсадым. Айзирек да уяла түшкөндөй болду. Жетелешкен бойдон шашыла сыртка чыктык. Аяр кучактадым. Божурашып аттык бир топ нерселерди. Эмнелер экени эсимде калбаптыр. Бирок көпкө басып жүргөндөй болдук. Мага негедир мындай жашоо көңүлсүздөй сезилди. Айзирекке кайрылып, "Жүрү кетели", дедим. Ал баш чайкады. "Анда мен кетем", дедим. Көпкө кыйылып кетиргиси келбей турду да, анан макул болду. "Кайра тез эле келем", дедим кубана. Чуркап жөнөдүм. Биз турган жери бийик тоодо күнгөй бетте болгону менен негедир тескейге окшоп, жап-жашыл. Тизеден келген гүлдүү жашыл майсаң эле мен чуркап жөнөгөн жак тескей болгону менен күнгөйгө окшоп чөптөрү суйдаңыраак көрүндү. Көпкө жол жүргөндөй болдум. Ал бийик жашыл тоодон карап турду. Анан чарчап чалыктымбы, бир жерге эс алууну чечтим. Тердеп кеттим окшойт, үстүмдөгү жемпирди чече баштадым. Дагы бирин чечтим. Канча кабат кийгенимди билбейм. Чечсем эле дагы бири чыгат. Чече бердим. Жайдын күнү мынча неге кийип алгам десең? Кайра жолго чыктым. Канча бастым билбейм, чыйырга баштадым. Кызык. Жай сыратандан неге үшүйм? Анан жемпирлеримдин жанагы эс алган жерде калганын эстедим. Кайра артка чуркадым. Айзирек карап туруптур бийик чокудан. Баягы курдашынын үйлөнүү тоюна кийип алган көкөрөгү кештелүү, жер чийген, шуудураган жашыл көйнөгүн кийип алган. Окмуштуудай сулуу көрүндү. Тим эле перидей. Жакын жердегидей эле көрүндү. Бирок кол жеткиз бийикте тургандай. Каткырып, кол жаңсап кыйкырып атты. "Эй, бул жакка чурка." Негедир сен деди, сиз дегендин ордуна. 21 жаш айырма бар эле ортобузда. Сиздечи эле го, деп таң калдым. Анан ошол жаңсап көрсөткөн жакка чуркап жөнөдүм. Алгач жемпирлерди таап жыйнап жатканымда ээрге салынган кара көпчүк менен ала-була плед жатыптыр көкчөп үстүндө. Бир учурда экөөбүз атчан келип, ошол жерде астыбызга салып, эс алып аткан бойдон унутуп кеткен экенбиз көрсө. Атам атына ээрге салынчу кара көпчүк экенин тааныдым. Жакшы болду. Эми үшүбөйм деп сүйүнүп атам, бирок дароо мен неге жөө чуркап жүрөм? Ат кана деген ой келди. Айзирек мага бир нерселерди айтып аткандай. Аны укпай эле "Жүрү, кетели, келе кал", деп кыйкырдым. "Жок", деп баш чайкады ал бийиктен. Неге баш тартканын түшүнбөдүм. Мен сенсиз жашай албайм. Өпкөлөп ыйлап аттым черке жатып алып. Колумда ошол убакта уюлдук телефон бар экен, ага чалып аткандаймын ыйлап. Ал таң калды ыйлаганыма. Мурда көргөн эмес эле көз жашымда. Мындан ары жагы бүдөмүк болуп калды. Аттуу болгон эмешмин, ар кандай улак тартыш, эңиш күрөшкө катышкан эмешмин. Даңкымда чыккандай, Москвага чейин баргандаймын. Аркы берки болуп жүрүп, үн сөзү жок жумшак мүнөздүү казак кызга үйлөнүп жашап калган эмешмин. Бирок бул окуя менен келише албай,
Kantip ele ansız başka menen yaşap жүргөнүмө buşayman bolup attım. Halapayımda tappay, içim açışıp, canımda koyurgo jer tapmadım. Jazdığım bılçıldap suğu. Gözümü maştay açıldı. Çığırıqıp kaldırman. Üşügen butumda ayalımdan ısık butlarına жылытып can talaşıp atıp durman. Бұл ekөөбүз үчүн көнүмүш нерселер. Таксист болуп жүргөн кезимде таң атканча карта ойнап, таңга маал келип бутумду ушинтип жылып жүрөм. Ушул ысык бутка көп жылындым. Кудайга шүгүр. Бул сөздүн эрксизден, эрдимден чыкканына шүгүр. Жым-жырт. Каргалар кайда кетти экен?